Өлкө башчы Садыр Жапаров АКШ элчиси Дональд Луну кабыл алды. Өлкөдө дагы 200 адамдан COVID-19 табылып, 6 бейтап каза болду. Бишкекте акыркы 4 айда 166 бала жол кырсыгынан жабыркады. Кыргызстандык дзюдочу кыздар Азия кубогунда намыс талашат. Эртең 15 майга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 14 майда АКШнын Кыргызстандагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Дональд Луну дипломатиялык миссиясынын аякташына байланыштуу кабыл алды. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдирет. Жолугушууда эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу багыттары жана келечеги тууралуу пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы коронавирус пандемиясына каршы күрөштө берген жардамы үчүн америкалык тарапка ыраазычылыгын билдирди. Ошондой эле Садыр Жапаров Дональд Луну АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия иштери боюнча жардамчысы кызмат ордуна дайындалышы менен куттуктап, ал жаңы иши менен эки тараптуу кызматташууну чыңдоо үчүн билими жана тажрыйбасын жумшаарына ишенерин айтты. Ал эми АКШ элчиси Дональд Лу азыркы оор мезгилде америкалык тарап төмөнкү 3 багытта кызматташууну кеңейтүүгө даяр экенин белгиледи. Алар гуманитардык жардам көрсөтүү, пандемиянын андан ары жайылышына каршы күрөшүү жана дипломатиялык кайра түзүмдөр. Ошону менен катар калкты коронавирус инфекциясына каршы эмдөө жана пандемиянын кесепеттери менен күрөшүү маселелеринде өз ара кызматташууну арттырууга даяр экендигин билдирди. Өлкөдө 14 майга карата коронавирус дагы 200 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка караганда, Бишкекте 124, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 37, Ош облусунда 7, Талас облусунда 5, Нарын облусунда 5, Ысык Көл облусунда 15, Жалал Абад облусунда 6 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 235 адам коронавирустан айыгып чыккан. Алсак Бишкекте 166, Ош шаарында 4, Чүй облусунда 45, Ош облусунда 4, Талас облусунда 3, Нарын облусунда 5, Ысык Көл облусунда 3, Жалал Абад облусунда 4, Баткен облусунда 1 адам сакайды. Ал эми сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 4, Чүй облусунда 1, Ысык Көл облусунда 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1768 бейтап, амбулатордук түрдө 2427 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1204 бейтаптын абалы орто оордукта, 464 адамдын абалы оор жана 86 бейтап өтө оор абалда жатат. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 4 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 4527 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4463 медкызматкер айыгып чыкты. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 99845 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 92953 киши айыгып чыкса, 1687 адам каза болду. Бишкек шаарынын аймагында жыл башынан бери балдар катышкан 150 жол кырсыгы катталып, анда 166 бала жабыркаган. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынын басма сөз кызматы билдирет. Мындан улам кайгылуу кызматкерлери Бишкек шаарындагы билим берүүчү орто мектептерге барып, алгачкы класстын окуучуларына жол эрежелерин сактоо боюнча үгүт иштерин жүргүзүшүүдө. Сабактын жүрүшүндө мектеп окуучуларына үйдөн чыккандан тартып, мектепке келип кетчү аралыкта жөө жүргүнчүлөр үчүн орнотулган жол белгилерине баш ийүү, жол чырактан жана жөө өтмөктөн өтүүдө эки жакты карап, унаанын келүүсүнө көңүл буруу жана унаа каттоочу чоң жолдун ортосун эч убакта кесип өтпөө боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле окуучулар үчүн даярдалган видео роликтер көрсөтүлүп, жол эрежелерин сактоо боюнча эскертме журналдар таратылды, деп айтылат маалыматта. Дзюдо боюнча өлкөнүн кыздар курама командасы Казакстандагы өспүрүмдөр арасында Азия кубогуна катышат. Бул тууралуу Жаштар иши, дене тарбия жана спорт агенттигинин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, мелдеш 14-16 май күндөрү Алматы шаарында өтөт. Ага Кыргызстандан 3 спортчу барат. Алар Жанар Жолдошева 52 кг, Адина Көчкөнбаева 57 кг, Ирина Черемушкина 48 кг жана Елена Исакова улук машыктыруучу. Белгилей кетсек, атлеттер турнирге спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясы тарабынан жөнөтүлдү.
Эртең 15 майда түнкүсүн Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Нарын областарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бул тууралуу Кыргыз Гидрометтен билдиришти. Күндүз Чүй, Ош, Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан-чачын жаабайт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн +6, +11, күндүз +19, +24. Талас жергесинде түнкүсүн +3, +8, күндүз +19, +24. Баткен облусунда түнкүсүн +9, +14, күндүз +22, +27. Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн +11, +16, күндүз +22, +27. Ысык Көл облусунда түнкүсүн +2, +7, күндүз +13, +18. Нарын облусунда түнкүсүн +1, +6, күндүз +13, +18. Ал эми Бишкекте түнкүсүн бир аз жаан жаайт, күндүз жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн +7, +9, күндүз +22, +24 градус болот.